Bir kişi жолда баратса дейт, бул пайгамбардын айткан окуясы. Булуттан добуш чыгат. Ошол адамдар тарабынан дуалар кетет. Оорураак айткандай, Аллахым ушул өлүп калбаса экен, жашасын. Алланын алдында даражасы ушунчалык көтөрүлгөндүктөн адамдардын жанында билинип калат тугандар. Яһудтар билип туруп кылбаган, христиандар билишти, каалабай эле билбемишке салып өлүп кеткен. Билесиздер, акчага келген убакта кээде алсызбыз пендеде. Кээде мындай тартышып кетебиз го. Бүгүн сиздер менен ыйык жума намазынын алдында сүйлөшүп отурган темабыз карам, берешендик жана бухул, бахылдык, сараңдык жөнүндө сүйлөшөбүз. Байкасаңыздар, бир тема жөнүндө айтыштан алдын бир жакшы сыпат жөнүндө, экинчи жамандыгын кош айтып кетпесек, биз кээде аракет кылбай коет экенбиз, көңүлдөнбөй коет экенбиз. Катардагы бир темалардын катарындагы бир сөз дегендейчи. Бүгүнкү сүйлөшүп турган темабыз ушундай тема, ушунчалык деңгээлде негиздүү. Арабыздан баарыбыз эле каалайбыз. Же ким каалабайт? Адамдар сиздерди Аллахым ушунун өмүрүн узун кыл, иштерин дайым улантуучу кыл, тапкандарына береке берсин деп дуа кылып турса. Ким каалабайт? Баарыбыз каалайбыз, туура? Берешен адамдарга дайым ушинтип турат тугандар. Кол ачык адамдар анын кылган кайрымдуулугунун аркасынан эл пайдалана турган иштерди кылынып аткан болсо, канчалаган адамдардын оору жеңилдеп аткан болсо, ошол адамдар тарабынан дуалар кетет. Дуалар кетет дегенде, амин, Аллахым ушун ишин береке кыл дебесе деле, ичинен Аллахым ушул өмүр узун болсун. Мындай оорураак айткандай, Аллахым ушул өлүп калбаса экен, жашасын. Жашасын, дагы жөн жашасын, жөн эле жашасын эмес, тынч жашасын, береке болсун деп турат. Ал эми ушул эле тетириси сараң адамдарды эч ким унутуп дуа кылбайт. Ол жашайбы, жашабайбы айырмасы. Балким сараң, эч кимге эчтеке чыгарбаган адамдын тезирээк өлүп калганы жакшыраак. Неге мындай башкачараак тон менен айтып атабыз? Жеткиликтүүрөөк болсун деген максатта эле, анткесе уйку келип кетет да. Эмнеге дегенде, сараң адамдын, бакыл адамдын өлүмү себептүү көп адамдар ырыскаланат. Анткени ал адам өлгөндөн кийин анын ордуна башка адамдар башкачараак кайрымдуулук иштер жасашы мүмкүн. Мына ошондуктан кимдин өмүрү узун болушун жана иштери жүрүшүн адамдар дуа кылышын кааласа, берешен болуш керек. Ким аны каалабаса, анда тырышып, бакыл бойдон, сараң бойдон жүрсүн. Байкаңыздар, жер жүзү өзү күбөлүк берип коет. Ким кандай адам экендигинчи. Бирок ушул жерде бир нерсени байкай кетиш керек. Адам берешен болобу, сараң болобу, кимдин акчасын, кимдин берип аткан ырыскысын иштеткенине. Мисалы, азыр айттык го, даражаң көтөрүлүп, башка адамдар сени дуа кыла турган деңгээлге чыгыш үчүн деле Аллахтын ырыскысын колдонобуз. Же болсун катардагы бир катар адам эле болуп, бирөөлөргө пайдабыз тийбей турган болуп өтүш үчүн, анда деле Алланын эле ырыскысы. Алла Таала ыйык Куранда айткан: "Ва мимма разакнахум юнфикун." Биз аларга ырыскы кылып берген нерселерден садака, кайрымдуулуктар кылышат деп. Сиздер кылып аткан кайрымдуулук бул Аллах берип аткан. Эми байкаңыздар, Алла Таала кайрымдуулук кыл деп буйруп атат. Алла берген акчаны берсеңиздер, Алла бербей коебу? Акылга салыш керек да. Пайгамбарыбыз айткан: "Ма нақасат малун мин садака." Акча садака бергенден кемибейт деген Алла пайгамбарыбыз. Бул анык нерсе. Бирок ага дагы эгер ишене албай атканбызса, элестетиңиздер да, Алланын берген өзүнүн акчасын кайра эле Алланын жолунда кайрымдуулук кылса, Алла Таала азайтып, кедей кылып, бечара кылып коебу? Бечара кылбайт, буйругун аткарып атпайбы? Бирок Алланын берген нерсесин, кечеги жумада биз ысраф жөнүндө сүйлөштүк да. Алла каалабаган жакка жумшай берсек, ойду келди ысраф. Кедей болобу? Албетте кедей болот. Ошондуктан байкаш керек, кайрымдуулукта эч качан адам кедей болбойт, кыйынчылык болбойт.
Тескерисинче даражасы көтөрүлөт Алланын алдында. Алланын алдында даражасы ушунчалык көтөрүлгөндүктөн адамдардын жанында билинип калат тугандар. Адамдардын арасында дагы душманы дагы өтө мурун бир жаман көрүп калганы же болсо ичинде жүрөгү начар болуп жакшыны ham жаман көрүп аткан адам дагы жаман көрө албай калат тугандар. Анткени солих адамдын, жакшы адамдын сараңы жок. Бары берешен болушат. Анткени сыртка чыгат. Берешен адам ибадатты дагы берешендей кылат. Ал эми сараң адам ибадатты дагы кылбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Хунайн согушунан кийин жанагы келген олжолорду бөлүп аткан учурда байкаңыздар да пайгамбар ушундай адамдарга динди жеткирип келген. Ошол жерде олжо талашкан. Пайгамбар үстүндөгү чепкени чечип туруп, илип коюп туруп, токтогула мен өзүм ортого түшпөсөм болот деп бөлүштүрүп аткан учурда билесиздер, акчага келген убакта кээде алсызбыз пендеде. Кээде мындай тартышып кетебиз го. Ошентип тартышты алар да. Тартышып аткандан бирөөсү пайгамбардын тонун алып алды. Меники аз болуп калды эле депчи. Ошону мен ыраазы болду деп койду да. Пайгамбар ошончолук деңгээлде эмне кылган? Берешен болгон. Жана айткан, эгерде менин колумда дүйнө байлыктардын бардыгы турганда бардыгын таркатып берет элем силерге. Бардыгын таркатып берип, жер бетинде эч бир кедей, кембагал, сараң эч ким калбай калганга чейин таратат элем депчи. Биз пайгамбарыбыздын үммөтүбүз мына, пайгамбарыбыздай болсок бейишке киребиз. Ошончолук деңгээлде ачыш керек. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз сахабалар менен отурган учурда бир аял атайын даярданып келген. Берчү берет, бир чепкенди, пайгамбарга аябай жараша турган деңгээлде чепкенди хадия кылат. Билесиздер, атайын пайгамбарыбызга хадия бергиси келип өзү тиккен чепкен болот. Пайгамбарыбыз ал белекти кабыл алат, кийип алат. 1-2 күн кийет, аябай жакшы жарашкан болчу. Сахабалардын да көзүнө илишкен болчу да. Алланын элчисине аябай жарашат экен депчи. Эми азыркы күндө биз ток заманда жашап атабыз. Бул айтылган сөз түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн да. Анткени биз кийимден көп көйгөй кубай аткан маалда жашап атабыз да. Биз башка нерсеге, одан дагы чукурраак нерсеге киребиз. Ушунчалык кийим өзүнчө бир ол убакта көйгөй болгон. Мисалы, кийип жүргөн кийимиң жуулгандан кийин эшикке чыкпай жүргөн сахабалар болгон да. Кургагандан кайра кийип алган. Эми албетте Саудия ысык жер, 3-4 саат убакыт кетет, анан кайра кийип сыртка чыккан ушундай доор болгон. Ошол учурда бир сахаба айтты: "Я Расулулла, үстүңүздөгү чепкенди мага бериң" деди. Дедиле, пайгамбар шыр чечти дагы берип койду. Бергенде силерге ham жакпады, ушинтип келип туруп сураганга. Сахабаларга ham жаккан жок да. Пайгамбарыбыздын үстүндөгүн тек койсо болот эле депчи. Ал жерде унчуккан жок, анткени адептүү эле сахабалар. Унчуккан жок. Кийин секин жолукту дагы ошону сурабай эле койбодуңбу? Дегенде айтат: "Мен пайгамбарыбыздын кийген кийимин кийгим келди" депчи. Эгер кокус өлгөн болсом, ушуну менен көмүлгөндү жакшы көрдүм депчи. Ушундай бир максат кылган. Анткени сахабалардын ушундай адаттары бар эле, кээде адепсиздик кылып болсо ham пайгамбарга жакындайганга аракет кылып атат. Дарат алып аткан учурда жаш баладай даратынын суусуна талашкан күндөр болгон сахабаларчы. Мен даярдап берем депчи. Ошончолук ошолордун катарында ал жерде айта турган нерсе не болот? Пайгамбарыбыз сураганда шыр берип койгон. Эми байкайлы, бизде дагы ошонун башкачараак бир варианттары болгон болбосо, биз колубузда турган нерсе менен сыналабыз. Ал кайсы нерсе? Айрыкча үй бүлөдө сиз берешенсиз дагы берешендигиңизди тосуп кое турган бир шайтан бар, анан напси бар. Сиз эле берип атасыз. Мисалы, ата-энеңизге кечке аяққа барсаңыз, машинасына бензин құйып бертасыз, бұзылып қалса оңдап беріп қойтасыз, атаңыздыкынча. Кийим алып беріп қойтасыз, тойлорына қош беріп қойтасыз дагы. Билбей қалды же атайлады, Аллах алам, бирок сиздин бир туугандарыңыз кылбай атат. Ошол убакта шайтан айтат: "Нәпси аркылы, инна нафсилла аммаратун бису" деген. Нәпси адамды жамандыкка буйруйт. Кулакка ушул нерсени пикирди ушинтип сала берет, сен эле бересиң депчи.
Эми балким ал бир туугандарым доорунда берген же анын бергенин сен көрбөгөн болушуң мүмкүн, бирок сен эле кыласың депчи. Ушинтип адамды ылдыйга түшүрүп коет. Андан кийин бир нерсени сүйлөп алат, же болсо ушул нерсеге каршы бир жаңда жек көрүү пайда болот. Мунун бардыгы сараңдыктан келип чыгат турган нерсе. Бере бериш керек. Анткени кыяматка барган учурда биз дагы чогуу жашабайбыз ал жерде. Кыяматка барганда суракта жалгыз турабыз. Бирден сурак берип баштайбыз. Ошол убакта биздин кылган кол ачыктыгыбыздын, берешендигибизден даражабыз көтөрүлгөндө өзүбүз эле сүйүнөбүз. Ал эми мунун азыркы айткан берешендиктин тетиреси сараңдык, бакылдык, ушундай деңгээлдеги бакылдык туугандар. Акчаны ушунча жакшы көргөндүк. Акчаны жакшы көргөндүктөн Алла жолунда кайрымдуулук кылышты айтпай эле кой берели болчу. Туугандарыңа каралаш керек деген ол эсте жок. Жада калса өзүнө дагы сараңдык кылган адамдар бар. Байкайсыздарбы? Акча көп, бирок өзүнө иштетпейт. Эстесеңиздер, мурда бир сабактарда айтканбыз. Бир абаны көргөнбүз, чын. Акча бар экен, 1000ден ашык кою бар, бирок койдун аркасында жашайт. Ошону багып, бир койчуман коюп кой, өзүңүз мындай сыгыр акчакта жашай бербейсиз десе ынабайт акча. Анткени ага акча кетип калат. Бул сараңдык өзүн азаптоонун бир түрү, байкаңыздар. 1000ден ашык кою бар, бирок кичинекей капада бир кашык, бир казан, бир пияла бар, өзү тамак кылып жейт. Анан бузук радио бар. Зеригет да кечкечи. Ошо нары бери өзүбүз күбө болгонбуз. Аны сиздер да көп эле көрсөңүздөр керек, ошогондор толтурат. Биздин тилде не деп коет? Нан жебес деп коет го. Бул Аллага жакпаган сыпат. Сахабалардын арасында ушундай адамдар болуп калган. Ошон үчүн ал жерде ражул деп келет. Бир кишини пайгамбар берка кел деген. Изе кана лака малун касир фалюра алейх деген. Ушу сөздү пайгамбар айткан. Пайгамбардын урушканы ушул болгон. Ал бай сахаба болгон, акчалуу болгон, бирок өтө жүдөп, бечара болуп кийин болгон. Аз бизден бар го. Акча бар, бирок кечкеле иш жүрүшпөй атат да. Ямандуу болуп атат да. Деп кыйналып аткан бияқта карыз болуп атат да. Сезон быйыл начар болуп атат да. Ушул кейип туугандар. Куду ушунун аркасынан бирөө акча сурап бере тургандай. Мен мейли аны берки жадаткандыр, кечке карыз сурай берип башка, бирок бербейм десе эч нерсе болбойт ал. Күнөө болбойт. Бирок кыйналтам, бечара болтам, монда болтам дегенде бул пендесине Аллахта арызданган болуп эсептелинет. Же болсо бар туруп атайын кейипте кичинекей начар кийинип, башка кылып, же болсо өзү акча саман, бирок арзан машина айдап, арзан кийим кийгендер Аллахта арызданат, Аллах мага бербейт, бирок берген болсо дагычы. Пайгамбарыбыз айткан ушул жупуну кийингенге, эгерде сенде акча болгон болсо, сенин үстүңдө көрүнүп турсун деген. Азыркы айткан хадистин котормосу. Изе кана лака малун касир фалюра алейх. Болсо даңкыйга машина миниш керек. Көз жетпей турган деңгээлде этажда үй салып жашаш керек. Болбосо сабыр кылып жашаш керек. Бирок болсо эле бекинип эле тырыша бергендик Аллага жакпаган. Анткени Алла Таала өзүнүн берген неаматын пендесинин үстүндө көргүсү келет. Ушундай сараң болгон адамдар бул дүйнөдөгү жагына өзүнө сарптабайт дедик го. Эми экинчи тарабы бар, өзүнүн ахиретине ham сарптабайт. Көп сараңдардын арасында жашайсыз. Байкаңыздар, мына ажылыкка каттоо бүттү. Канчалаган азаматтарыбыз эме кылды, төгүп жетишти. Канчалагандар жетишпей калды, насип кылса жетишсин. Бирок канчалагандар ойлоно элек дагы делечи. Өзүн кедей сезип жүрөт. Моюн калыңыздар, мына мешитке азыркы турганыңыздар, бардыгыңыздар өзүңүздөрдү бечара сезесиздер. Бирок мен шариаттын эсеби менен эсептегенде бардыгыңыздарды бай деп көрөм, ажылыкка бара турган деңгээлде. Анткени тойдо, башкада жүргөнүңөрдө бул кеңирчилик экендигинен кабар берет. Минип жүргөн машинаны сатса, Алла фарыз кылган ажылыкты кылыш керек эле. Бирок кылбастан сараңды кылып жүрүлөт. Бул деген сөз өзүңүн тапкан акчаңы өзүң үчүн сарптабаган сараң деп аталат. Анткени кыяматка барган учурда эмне үчүн намаз окубадың деген сыяктуу, эмне үчүн ажылык кылбадың деген суроо да болот. Ойлон электербиз агалар.
Бул эч кимди байлаган эмес. 60ка чыгып өлөсүн, 70ке чыгып өлөсүн. Же балаң үйлөп бүтүп кылгын. Мүмкүнчүлүк болду, шыр кылыш керек ал нерсени. Бирок тилекке каршы өзүбүздү бир нерсе менен алдап алганбыз, биз али кедейбиз депчи. Ооба, илгери адамдар өмүр бою иштеп, анан ажылыкка барган, өмүр бою иштеген акчасы зорго жеткен да арга жок болгон. Азыр эми Алла ушунчалык бараканы ачып койду. Bir жылда иштеген акчаңа эле жетип ашып кетип атпайбы азырчы? Кээ бир адамдар бисмилла дегенде эле бир айда деле бир обороты жетип кетет да. Ошондуктан муну ойлонуш керек. Ажылыкка же болбосо ушул өзүңө милдеттенген зекетке сарптабаган адам бул сараңдардын эң сараңы болуп эсептелинет. Алла өзү сактасын, эми ажылык деген темада дагы сүйлөшөбүз го. Кимде ким ажылыкка мүмкүнчүлүгү жетип туруп ажылыгын кылбай кеткен болсо, бул яхуд же христиан болуп өлүшүн бирөөсүн тандасын депчи. Яхуддар билип туруп кылбаган, христиандар билишти каалабай эле билбемишке салып өлүп кеткен. Эми буга чейинкилер бар, өтүп кеткен, биздин аталарыбыз бар, чоң аталарыбыз бар, акча кармай өтүп кеткендер болгон. Анын балдары биз турабыз. Эстеп коюңуздар, анын карызын төлөгөнгө ал мүмкүнчүлүк бар. Кимдир бирөөнү болсо ham жөнөтүп, ажылыгын аткатып кутултуп коюңуздар. Бул моюндагы нерсе. Бул сараңдык деп аталат. Ибадатка дагы акча сарптабагандык. Азыр биз буга чейин мустахаб каржылоолорго эмес, парз жөнүндө эле сүйлөшүп келатабыз да. Сөз түрдө беришибиз милдет болгондоргочу. Ал эми мустахабтарды биз айта элекпиз. Аны айткан болсок, антип догур айтканга жарашпай калат эле да. Алла Таала өзү ийгилик берсин. Пайгамбарыбыз өзү берешен болгон дедик. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнүн берешендигин бир айтайлы. Айша радиаллаху анха. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн көз жумгандан кийин Айша радиаллаху анха 50 жыл сабак берген. Илимге сарптаган. Албетте колуна көп акча келген, кеткен, бирок болгон бардыгын кайрымдуулук кылып таркатып турган. Эмнеге калтырган? Кыяматка калтырган. Акчаларын бардыгын ахиретке сактаган. Күндөрдүн биринде 70 миң дирхамда кайрымдуулук кылып салат. Барира деген жанында кызматчысы бар эле. 70 миңди берип салгандан кийин кечки амал жегенге эчтеке таппай калат. Дегенде Барира айтат, ошодон кичине алып калсаңыз болот эле десе, эмне дедим? Ошону эстетип койбопсуң да, билбей калдым. Байкасаңыздар, ошончолук деңгээлде унутуп калып эле берер экен. Ошону алып койбоппуз депчи. Азыр 70 миң десек, 70 миң деп коелу, валютасынан айтып коелу, 70 миң дегенде 1 миллион 600 миң, примерно ошол 19 миң долларды бир күндө кайрымдуулук кылган. Азыр ошондуктан алардын кылган мээнети азырга чейин бизге чейин жетип келинет. Пайгамбарыбыз бир окуяны айтат, ошо кайрымдуу адамдардын канчалык деңгээлде даражасы өскөндүгү жана кылып аткан иштеринин кайра Алла Таала береке кылып ачып бергендигин бир окуя менен түшүндүрөт. Бир киши жолдо баратса дейт, бул пайгамбардын айткан окуясы. Булуттан добуш чыгат. Булуттан добуш чыгат дагы эски хадиқата фулан, тиги паланчанын багын суугаргын деген добуш чыкты. Ал деген сөз периште аркылуу буйрукка, периште аркылуу булутка буйрук берилет. Ошол добушту бир кишиге угузуп койду. Булуттар жылды, билесиздер, кадимгиде жылат. Барды дагы ошол бир паланчанын багына жамгыр жаап баштады. Ушунчалык жаады, бакка аябай пайда боло турган деңгээлде. Жанагы адам айтты, Аллага ант, мен ушул бактын ээсин табып айтамын деди. Ушул уккан нерсеми айтам деп. Издеп барды дагы, эй паланча, сенби? Мен багыңа бүгүн аябай жамгыр жаады. Башкаларга жааган жок. Эмне бир артыкчылыктарды кылып атасың? Мен ушул нерсени уктум, паланчанын багына барып жаагын дегенди уктум десе, Аллаху акбар деди. Биз дайым кылган бакта күзүндө жыйнаганда 3кө бөлөбүз эгиндичи. 3кө бөлүп, бир бөлүгүн кайрымдуулукка жумшайбыз. Бир бөлүгүн өзүбүз пайда кылып жейбиз да, бир бөлүгүн оборотко да, кийинки жылкыга, дарыга, башка нерсе кылып даярдайт да. Арык казганга, башкаганга, четин түзөткөнгө, кыскасы чыгымына бир бөлүгүн, жегенге бир бөлүгүн, ал эми бир бөлүгүн жалпы садака, кайрымдуулукка иштетебиз деп.
Ал эми анын тетириси Куранда ушул бак тууралуу окуя келет. Бир ата куду ушундай кылып кайрымдуулук кылган. Багынын 3/1 бөлүгүн жалаң, бейбечара, курсак ачка адамдарга бере турган болгон. Жылда түшүм жыйнала турган учурда түшүмдү жыйнап бүтүп, андан кийин ошол белгилүү күн эле эртеси күн элдер келет, таркатып берет болчу. Ошол бир кичинекей айыл ошол бактан күн көрчү эле. Топтоп алып, аларда баягы курманы алып келип туруп, бир жыл бизде дагы азыр дээрлик жок эсеп болуп калды. Мындай тонналап будай бөңкүрлөрдү даярдап, ошо жылда мага 2 тонна жетип калат, мага биз чоң семьябыз 3 тонна жетет, биз кичинекей семьябыз 1 тонна жетет деп будай сактаган күндөр көп эле болгон. Ошол сыяктуу курма сакташкан, кедейлердин баарына жетет болчу. Ошол ата дүйнөдөн көз жумарда балдары атасындай берешен болуп чыккан жок. Атасы дүйнөдөн көз жумду. Балдары атасы кылган кайрымдуулукту кылгысы келбеди. Бир туугандар биригишти дагы айтты, Куранда келет. Калам сүрөсүнүн 24-аят: "Фанталику ва хум ятахафатун." Түшүмдү жыйнап, эртеси бере турган күнү таңга маал баамдаттан бурун караңгыда жалпы бардыгы барышты жашырынган абалда. Алла ядхуланнахал яума алейкум мискин. Бүгүн бакка кедейлер кирбесин. Алар келгенге чейин түнү барып туруп, бөлүшүп кетип калайлы dedi. Ушул муктаждар барса таппай калсын эгин. Деп алар түнү менен барышты, таң жүрөргө жакын. Бирок алар багын табышкан жок. Алар барганга чейин Алла Таала ал бакты күйгүзүп, жок кылып, эчтекеси жокко айланып калды. Биз адашып калдык деп айлашты. Анткени эмнеге максаты башка болчу. Кээде көпчүлүк кырсыктар, башкалар уш садаканын эсебинен ары жылып турат. Бирок тилекке каршы ушул болот деген нерсени, болуп аткан нерсеничи артка кетиребиз дегенде Алла Таала өзүнүн берекесин алып коет. Ошондуктан биздин бул окуяларды эмнеге айтып атабыз? Айтканыбыздын себептери кээде Алла Таала кайрымдуулугун жакшы көрөт деп айтылса, жөн эле диктовать эткенде эле түшүнүп калышы мүмкүн. Ошого мурдагы өткөн Аллага жаккан адамдардын атын атап өтүш өзүнчө бир чоң биз үчүн сабак эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Инфиқ зу саатин саата" депчи. Бай адамдар үй бүлөсүнө байча сарптасын деген. Кедейлер эм кедейче депчи. Ошого кээде акчасы бар адамдар дагы өзүнө жана үй бүлөсүнө дагы анча сарптабай калат. Четте карап туруп. Ар бир адамдын өзүнүн деңгээлине жараша сарпташ керек. Биз жана жогоруда айткан хадис боюнча Алла Таала бир неаматты берген болсо, пендесинин үстүндө көрүнүшүн каалайт. Урматтуу бир туугандар, кээде ушул кайрымдуулук жөнүндө сөз айтканда шайтан бир сөздү айтат. Менин акчам өзүм билем депчи. Туурабы? Жосом чыгарыш керек деген убакта өзүң акчаны деп. Ушул нерсени айтайынбы? Ушул акча сиздердики эмес. Меники дагы эмес, сиздердики дагы эмес. Алланыкы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Пайгамбарыбыз: "Якулу мин ибн Адам." Адам баласы айтат: "Мали, мали, менин акчам" деп айтат. Өз анын акчасы эмес алчы. Ал акча өзүнүкү мыналар гана деп айтат. Акалта фа афнайта. Жесеңиз триллион акчаңыз бар да. Ол сиздики эмес туугандар. Триллиондун кайсы бир бөлүкчөсү сиздики да. Жесеңиз, ошону сиңирсеңиз, кусуп дагы таштабай, ооруп дагы калбай, өлүп дагы калбай, ушул жедиңиз сиңди ал болду. Аулабиста фаблайт. Кийдиңиз, кийип эле койгон жок. Кийип, ошол кийип акырына чейин кийдиңиз. Ошол сиздики. Атасаддакта фамдайта. Садака кылдыңыз дагы акыретке калтырдыңыз. Ошол сиздики. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан бир хадис, ушуну бир жакшылап бир угуп берип коюңуздар эле да. Ма мин яумин юсбихул абд. Пенде таң аттыраткан ар бир күндө, мына биздин күнүбүздө да, бүгүн эртең менен, кече, мурдагы күнү, эртең, күндө кайталана турган бир окуя. Күн сайын илля малакани янзилан. Эки периште асмандан түшөт туугандар. Эки периште түшөт. Күн сайын
таңгамал түшөт. Фаякулул ахадухума, ал экөөнүн бирөөсү айтат, дуа кылып айтат. Аллахумма а'ти мунфиқан халафа. Аллахым берешен адамдын, берген адамдын акчасын аркасынан толтуруп тур депчи. Миңде берсе миң толтуруп тур деп дуа кылат. Кемитпей тур деп дуа кылат. Бирөөсү ушинтип дуа кылат, байкаңыздар. Элестетиңиздер, кайрымдуулук кылып атасыз. Эч ким билбесе деле сизди Алла Таала атайын бирөөнү дайындап койгон периштеничи. Алланын алдында эч бир күнөө кылбаган даражалуу периште. Аллахым ошонун кемчилдигин толуктап тур дейт. Ал дуа кылат, Алла Таала толуктайт. Экинчиси аякулул ахир, экинчи периште айтат, экөө түшпөдү беле? Аллахумма а'ти мумсикан талафа. Аллахым бербеген сараңдын малын зыянга учуратып тур дейт. Чыгашасын чыгарып тур деп дуа кылат. Бул экинчиси ошондой кылат. Муну жакында кылбай тургандар кылып келатат күн сайынчы. Дуа күндө кетип атат. Бүгүн кээ бир адамыбыз Аллахым ушунун акчасын чыгашасын. Мисалы, баллону жарабай калсын, мотору кармап калсын. Көртөсөр ушундай дуалардын бири да. Клиенти азыраак келсин деген дуаларды алдыңыздар. Кээ биркилер Аллахым ушул бүгүн чыгарылган кайрымдуулугу толсун. Ушунун аркасынан кемебесин деп дуаны кылды. Бул күн сайын кайталана турган нерсе. Эми тандаңыздар. Экөө бирдейби? Албетте бирдей эмес. Тандаңыздар. Аллахым мынага береке бер деген дуаны алгысы келсе, күнүнө аз болсо дагы чыгарып берки катар коюп туруңуздар. Эгерде периште Аллахым мунуку кырасын, мунуку кемисин десе, дей тургандардын катарында болуш керек болсо, сараңдап кармап отурабыз. Башка вариант жок. Үчүнчү варианты жок. Бул периште кыяматка чейин түшөт дагы, кыяматка чейин ушул дуаларын айтып турат. Аллах Таала барыңыздардан разы болсун. Бул кайрымдуулук Алла Тааланын алдында даражасы жогору. Көпчүлүк адамдар биз Алладан сурай турган нерселерибиз бар, бирок ошо нерсени чече албайбыз, бир кайрымдуулук менен чечсе болот. Пайгамбар айткан: "Тадау мардакум би садака." Ооруңарды силер садака менен дарылагыла деген. Муктаждыгыңарды садака менен сурагыла деген. Колдон келишинче бир ушундай бир кайрымдуулуктун аркасынан сурайлы, ишибиз бүтөт иншалла. Жада калса мисалы уулду боло албай аткандар, кызды боло албай аткандар, балалуу боло аткандар, булар да кайрымдуулук менен сурасын. Куранда ушул аятты менен ушунча жыйынтыктайбыз. Ибрахим Халил, пайгамбарыбыз Ибрахим пайгамбар Алла Тааланы дос туткан. Бул өтө берешен пайгамбар болгон эки адам, бул периште болчу. Жебрейил периште жана Микаил периште адам кейпинде келди. Адам кейпинде келгенде кичинекей үйүндө жалгыз болуп турган улакты союп туруп коноктоду. Ошондо Куранда аят келет: "Хал атака хадису дайфи Ибрахим", Зарият сүрөсүнүн 24-аят. Сага деп пайгамбар айтат: "Ибрахимдин урматтуу коноктору тууралуу кабар жетпеди беле?" Алар келгенде ушул коюн союп туруп тамакты койгондо, алар периштелер эле жебейт болчу да. Ал дегенде биз периштебиз жебейбиз деди. Биз жебейбиз, биз периштебиз дегенде билесиздер, биз адам мындайбыз да. Көрбөгөн нерсе өзгөргөндө бир аз коркуп кетебиз. Мында мурда көрбөгөн нерсе, мисалы жин биздер менен аралашып жашайт. Кокус бирөө жарандын жини сүйлөп берсе, башка болсо коркуп кетебиз. Бирок билип турсак дагычы. Периште коркунучтуу эмес, бирок биз көрбөгөн болгон үчүн биз адам эмеспиз, периштебиз дегенде Ибрахим пайгамбар дагы бир аз чочуп кетти. Анткени тамак жеш керек эле да. Тамакка колун чозбостон фаужаса минхум хифа. Андан бир коркунуч алды. Ошондо эле калу ла тахаф, алар айтты коркпо деди. Алла Таала ушул берешендигинин аркасынан аларга сүйүнчү жерде башшаруху би гуламин алим. Акылдуу баланы силерге сүйүнчүлөйбүз. Ибрахим пайгамбарды байкасаңыздар сыноосу көп болгон. Кийинки үйлөнгөн Хажар энебизден балалуу болгон. Кул күңдүн. Ал эми аялынан балалуу эмес. Каарыган кезде өзү 80 жаштан өтүп калган убакта, аялда каарыган убакта ушул окуя болду. Акылдуу баланы сүйүнчүлөйбүз. Ошол учурда билесиздер, кээде бир окуя болгон убакта жеңиндер өзүнөн кетип калат го.
аялы фаақбалат имратун фи сарра. Чурқап келе қалды үйге. Ал періштелер чурқап келдіні фасаккат важхаха, бетін ұрып өзінен кеткен уақыттан шапалақпен ұрат қой мындай қылып. Не қылышын өз білбек. Еді адам сүрденгенде бір жерлерін қармап мында болып қалады ғой. Же башы қиышып қалады ушинтип не қылышын білбек. Ошондой ол өзінен кетіп қалат айтты ажузун ақим, кемпір болып қалды, жана төрөбөс болып қалды. Анткени жаш қарыған уақытта төрөбөй турган болуп калды. Калу кадалик dedi. Ошондой. Кала роббука иннаху хуал хакимул алим. Алла Таала айтты ушинтип dedi. Себептер ушин кыркылынган, бирок Алла Таала ушинтип айтты. Алла Таала билүүчү жана данышман. Исхак пайгамбарды сүйүнчүлөгөн болчу. Бул аяттын тафсирлерин көп окуганыбызда ошол айтылат. Көп агаларыбыз мен балалы болуп айтам деп өзүн жерге түшүрүп, же болсом бул болсо эмне ар жака акчаларды сарптап, ар түрдүү ырымдарды кылып, Алла сактасын мындай ширктерге да өтүп кеткенден көрө, ушул кайрымдуулук иштерди күчөтүш керек. Ушунун аркасында Алла Таала берет. Анткени биз мурда да айттык, көп тооба менен жана ушул кайрымдуулук менен биз чечилмеген балалуу болуп аткандар балалуу да сурап алсаңыз болот. Негизинен алып караганда бүгүн биздер менен кайрымдуулук жөнүндө сүйлөштүк. Ким Алланын алдында даражасы өсөм дей турган болсо, бул Алла жаккан жакка кайрымдуулугун жасасын.